Эфирде телегүзөт программасы. Студияда мен Аяна Байзакова. Саламатсыздарбы? Бишкекте 2024 жылдын 31 августунда түнкүдө болжол менен саат 12:30 чамасында Чыңгыз Айтматов жана Алы Токонбаев көчөлөрүнүн кесилишинде сиздер көрүп жаткан автоунаа патрулдук милиция кызматкерлери тарабынан айдоочусу мас абалында деген шек менен токтотулган. Токтоткон учурда чындап эле айдоочудан арак жыттанып жатты. Блядь, что я? Тебе мешаю, что ли? Айдоочу Чыңгыз Айтматова 100 магистралдын кезишинде мас абалында машина айдап башкарып жатыр. Ошонун негизинде Ничего такого не было. Я стоял на стоянке, они поехали на моей машине. Не знаю, ничего такого не было. А кайсыда нормально? Не oldu? На моей машине поехали, не знаю. Вообще. Потом А что сделал? Я просто забирал документы и вещи. Они сразу меня захватили и все. Рулга отурган жигит бутуна тура албай жол эрежесин бузгандыгы үчүн токтотулган. Айдоочунун мас соосун тактоо максатында жакынкы наркология бөлүмүнө алып барган учурда айдоочу алгач текшерүүдөн өтүүдөн баш тартып, акыры мыйзам шартына көндү. Маалымат такталган соң унаа айып короосуна киргизилди. Азыр көчөдө кармалган бала абдан мас абалына келди. Кай жерде жүргөнүн, кандай турганын өзү да билбейт. Кандай машина айдап жүргөнүн да билбейт. Өтө оор акыбалда мас абалында келип, ошонун негизинде биз бул жерде экспертиза өткөрүп, анын мас абалына тастыктадык. Кайра эле ичимдик ичип унаа башкаргандар. Мас абалда унаа башкаргандар жол эрежесин бузуп жаткандыгын билбейт же алар тааныштарына таянат. Кийинки репортаждагы адам жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгындагы өкүлдөр менен тааныштыгы бар. Бирок анын тааныштары жардам бере алган жок. Я сейчас ничего не буду, я молчу. Жол кыймылын көзөмөлдөгөндөр Кыргызстанда мотоцикл менен жол эрежесин бузгандар көп катталып жаткандыгын айтышат. Көп учурда мотоцикл башкаргандар автоунааны сүзөт же адамга жаракат келтирген учурлар көп кездешет. Мындай фактылардын көптүгүнүн ИИМ кызматкерлери тарабынан масштабтуу рейд жүргүзүлдү. Акыркы убактарда скутер, мопед, велосипед жана электр самокат каражаттарын башкаргандар жол эрежесин одоно бузушуп жаткандыгы байкалууда. Ошондой эле жарандардын тамак аш буйрутма кылуусунда бул транспорттук каражаттар жеткирүү кызматын аткарышып келишет. Мопедтердин, велосипедтердин, самокаттардын, мотоциклдердин катышуусунда жол унаагычтар көбүрөөк катталып турат. Жол эрежесин толук калып бузуп атышат экен. Силер андайларга жол бербеңдер. Азыр мына рейдтин алкагында байкап атабыз, көпчүлүгү мындай доставкада иштеген байкелер Индиядан, Афганистандан, Пакистандан келген жарандар экен да. Жолдо жүргөн мотоциклисттер жөнүндө эмне себептен дегенде жарандардын кайрылуусу боюнча жол кырсыгы катталгандыгы үчүн болуп келип атат. Ошонун негизинде жүрүп бараткан айдоочуларды тосуп токтотуп, текшерген учурда өзүнө таандык документтери жок. Ошол боюнча алып барып айып төлөөчү жайга токтотуп, мыйзам чегинде чара колдонулуп атат.
Бишкек ШИИБ'нын кылмыш иликтөө башкармалыгынын кызматкерлери Бишкек шаардык ветеринардык кызматынын кызматкерлери менен биргеликте мал уурулук вет көзөмөл аталышындагы алдын алуу иш-чарасын өткөрүштү. Эки миң 24 жылдын 23 август күнү Борбордук милициянын ыкчам кызматкерлери Бишкек шаардык ветеринардык кызматынын кызматкерлери менен биргеликте мыйзамсыз соода жолу менен алынган эт азыктардын коопсуздугун камсыз кылуу жана мал уурулук фактыларын аныктоо боюнча соода базарларында текшерүү иштерин жүргүзүштү. Иш-чаранын жүрүшүндө бардык эт павильондору, тез тамактануу түйүндөрү, Ош базар, ал эми Орто Сай базарлары текшерилип, мал ишкерлиги менен алектенген жарандарга ветеринардык, санитардык эрежелерди сактоо, ветеринардык коштоочу күбөлүктөрдүн болушу, эт азыктардын алдын ала лабораториялык текшерүүдөн өткөрүү зарылдыгы боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Мындан тышкары Бишкек шаарынын кире беришинде посттор авторефрижераторлор коюлуп, жүк ташуучу унаалардан уурдалган мал жана өлгөн малдын этин аныктоо боюнча текшерүүлөр жүргүзүлдү. Ошону менен бирге Бишкек ШИИБ боюнча милициянын кайгылуу күзөт башкармалыгынын кызматкерлери уйдун, койдун, жылкынын этин ташуучу унааларды жана жабдуу боюнча профилактикалык иштери жүргүзүлдү. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын кылмыш иликтөө башкармалыгынын кызматкерлери Бишкек шаардык ветеринардык кызматынын кызматкерлери менен биргеликте мал уурулук вет көзөмөл аталышындагы алдын алуу иш-чарасын өткөзүштү. Ички иштер министрлиги Бишкек шаарында телефон алдамчылыгына аралашкан шектүү жаран кармалгандыгын кабарлайт. Июль айынын башында милицияга Бишкек шаарынын тургуну арыз менен кайрылып, телефон алдамчылыгы тууралуу билдирүү калтырган. Арыздын мазмуну боюнча ага белгисиз адамдар телефон чалып, кызың жол кырсыгына калды деген шылтоо менен алдап 12 000 АКШ доллары жана 250 000 сомун алышкан. Ыкчам иш-чаралардын натыйжасында тартип сакчылары тарабынан 3-чү жактардын эсебине жиберген курьер кармалды. Кармалган жаран 20 жаштагы Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринин студенти болот. Анын мындан башка дагы 5 алдамчылык кылмыштарына тиешеси бар экендиги аныкталган. Шектүү жабырлануучулардын 284 500 сом өлчөмүндө акча каражатын алып кеткен. Андан соң Бишкек шаарынын Ахунбаев 124 номерлуу үйүндө 1939 жылы туулган жараны дагы арыз менен кайрылган. Муну менен катар кылмышка шектүү Бишкек шаарынын Токтогул көчөсүндөгү үйлөрдүн биринде жашаган тургунунан 29 000 АКШ долларын, Чыгыш 5 кичи районунун жашоочусунан 265 000 сом жана 300 АКШ долларын алгандыгы аныкталды. Дагы келип түшкөн арыздар боюнча бир топ адамдарга өзгөчө чыгымдарды келтиргени айтылат. Саламатсызбы? Менин атым Акматов Марат. Мен сиздин банкыңыздын дебиттик карталарын тейлөө бөлүмүнүн оператору болом. Сизде угуп жатам. Биздин маалыматыбыз боюнча сиздин картаңыздан жаңы эле 10 000 сом чечилди. Бул сиз белеңиз? Жок, мен эчтеке алган эмесмин. Азыр мен сиздин телефонуңузга биздин банктын сайтынын шилтемесин жөнөттүм. Бул шилтеме аркылуу өтүп, картаңыздын балансын онлайн текшере аласыз. Алло, бул банкпы? Мага азыр эле сиздердин бир кызматкериңиз чалып, менден акча алганын билдирди. Эмне? Адамчыларбы?
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө башкармалыгы эскертет. Белгисиз шилтемелер жана QR коддор аркылуу өтпөңүз. Алдамчылардын айтканын аткарбаңыз. Маалыматты текшериңиз.